Андан кийинки суроо мына башка министрликтер менен чогуу иш алып барабыз деп атасыздар да. Мен саламаттык сактоо министрлигине суроо берет элем. Мына бүгүнкү күндө биздин жаштардын арасында канча пайыз биздин жаштар ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Менде азыр так мүмкүнчүлүк чектелген жаштар боюнча жок экен. Кошумча маалымат берейин сиздерге. Азыр тактап туруп. Сайызбек Надырбек, сиздерде бар ушул боюнча маалымат? Уруксат берсеңиз биз аныктап туруп тактап берип коелу сизге. Өзүм берип жиберем сизге. Иш пландарыңыздар да. Кечиресиздер, анткени мына сонун кылып айттыңыздар. Биз мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарга мындай жумуш ордорун түзүп беребиз деп. А канча санын билбей отурасыздар? Кантип түзүп бересиздер аны? Эгер алар жөнүндө маалымат билбей туруп. Мен кийинки суроом Ички иштер министрлигине. Ушул жогоруда айтылып кеткен 35 жашка чейинки жаштарыбыздын арасынан канча пайызы бүгүнкү күндө кылмыш жоопкерчилигине тартылган? Жана биздин канча жаштарыбыз бүгүнкү күндө жана кароосуз калып каттоодо турат? Айбек Туратылович, бул статистиканы мен сизге кошумча берейин. Мен жаным албай келдим эле. Рахмат. Мындайда, урматтуу өкмөт өкүлдөрү, мындай баарыбыз, мен сиздерге башында эле айттым да, ошон үчүн мына кооз сөздөр канткенде ишке ашат деп. Азыр биз эч кандай маалымат эч кимиңиздерде жок болсо эмнени талкуулап атабыз анда? Жөн эле келип туруп, бул жерден эки сөз жазып туруп, биздин жаштарыбыздын үмүтүн өчүргөнү келдикпи кайра? Мына жооңуздар, мына 3 суроо бердим, бирине да маалымат жок.